Таш балоо. Норвегия жомогу. Джокер согуштан кийин үйүнө кайтып келаткан. Көп күндөн бери бир үзүм нан жебей, курсагы аябай ачты. Жолдо ысык соокта калып, туш келди жерлерге түнөп, ар кандай окуяларга туш болду. Бир күнү жолдон бир жер кепеге туш болду. Джокер анын эшигин ачып: "Чоң эне, узак сапардан келатам. Аябай чарчадым. Бир аз эс алганга уруксат бер", дейт. "Кел балам, бирок жегенге эчтекем жок. Болсо сенден аямак билем", деп чоң эне колундагысын чыгаргысы келбейт. Чынында үйүндө тамак жасаганга деле азык түлүгү бар болчу. Джокер кемпирдин алдап атканын баамдайт. "Макул, мен бир аз уктап алайын, анан жолго чыгам", дейт. Очоктун түбүндө жылынып отуруп чоң энеге: "Моул таштан ботко жасаса болот, жасап берейинби?" дейт. "Макул, жасасаң жаса, бирок таштан ботко болбойт го", деп кемпир таң калат. Джокер: "Болот, сонун болот", деп казанга суу коюп, оттон жагып, ташты ичине салат. Суу кайнай баштаган кезде кичине туз салып коюш керек экенин айтат. Кемпир туз берет. Бир аз убакыт өткөн соң казанда кайнап жаткан суунун даамын татып көрүп: "Бир аз бурчагыбыз болсо мыкты болор эле", дейт. Чоң эне тура калып бир баштык буурчак алып келет. Тамактын жыты аңкыган кезде сонун болгонун, бирок майы азыраак болуп атканын айтат. Кемпир бир аз май бар экенин айтып, ала келе калат. Кемпир ботконун даамын татуу үчүн чыдамсыздык менен күтөт. Джокер тамак даяр болгондо ичиндеги ташты алып салып, дасторконго коет. Экөө отуруп чогуу тамактанышат. Чоң эне таш боткону аябай жактырат. "Кандай сонун тамак жасадың, ай! Ушунча жашка келип, таштан ботко жасаса боло турганын түк билбептирмин", деп таң калганын жашырбайт. Джокердин жүзүнө кызыл жүгүрүп, жылмайып коет.